Кыргызстандын калкынын 65%дан ашыгы айыл жеринде жашайт жана көбү айыл чарбасы менен алектенет. Өлкөнүн ички дүң продукциясынын дээрлик 14% айыл чарбасында түзүлөт. Анын 48% мал чарбачылыгына, 50% дыйканчылыкка жана калган 2% токой, балык чарбасы жана кызмат көрсөтүү тармактарына тийиштүү. Өндүрүштүн негизги көлөмүн дыйкан чарбалары жана жеке чарбалар камсыз кылат. Өлкөдө 428 миңден ашык чарбалар бар. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам болуп жаткан гидрологиялык жана температуралык режимдердин өзгөрүшү жана анын кесепеттери жазгы күзгү үшүк, жогорку температура жана башка жагымсыз факторлор, ошондой эле айылына чөйрөнүн булганышы жана бир катар аймактардагы ыңгайсыз мелиоративдик шарттар өлкөнүн агроклиматтык жана жер ресурстарын толук пайдаланууну чектөөдө. Туруктуу айыл чарбасына жетүүгө тоскоол болгон негизги көйгөйлөр бул жер кыртышынын бузулушу, суу жана жер ресурстарын рационалдуу эмес пайдалануу жана климаттын өзгөрүшүнө терс таасир этүү. Туруктуу айыл чарбасы бул бүтүндөй экосистемага зыянды азайтуу менен кайра жаралуучу булактардын жана кайра жаралбаган ресурстардын балансын сактоочу, сапаттуу жана ден соолукка пайдалуу азык-түлүк өндүрүүнү камсыз кылган айыл чарбасы. Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу менен талааларды лазердик тегиздөө, ар кандай өсүмдүктөрдү, мисалы дан, буурчак, жүгөрү, кант кызылчасын жана башкаларды нөлдүк себүү технологиясы сыяктуу климаттык шарттарга туруктуу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар киргизилип, жайылтылып келет. Кыргызстанда органикалык айыл чарба өндүрүшүнө системалуу мамиле жетишсиз. Тактап айтканда, ченемдик укуктук база, текшерүү, сертификация жана аккредитация системасы, маалымат базасы, маркетинг жана мониторинг системалары жаңыдан гана киргизилип, фермерлердин маалымдуулук деңгээли төмөн болууда. В информационном плане дыйкан фермерлердин жашыл технологияларга кызыгуусу бар, бирок алардын бул технологиялар тууралуу көп түшүнүгү жок. Жашыл технологияларды жеткирүүчүлөрдүн ортосундагы кызматташтыктын жоктугу дагы проблема. Анткени алар бир аянтта эмес, маалымат чачыранды. Жашыл технологияларды киргизүү башында бир топ эле кыйын болот. Биринчиден, арзан, жеткиликтүү, узак мөөнөттүү каржылоо инструменттерин киргизүү керек. Анткени жашыл технологиялардын кайтарымдуулугу кадимки технологияларга караганда бир топ узагыраак болот. Бул жерде мамлекет жана жеке сектордун биргелешкен аракети менен жашыл технологияларды сатып алуу үчүн жогоруда мен айткандай жеңилдетилген каржылоо инструменттерин киргизүү керек. Льготные финансы именно на внедрение зеленых технологий. Деградация процесси жыл сайын күчөп, өлкөнүн айрым бөлүктөрүндө кайра калыбына келгис абалга жетти. Кыргыз Гипрозем мамлекеттик долбоорлоо институтунун мониторинг маалыматтарына караганда, жайыттардын 60%дан ашыгы ар кандай деңгээлде деградацияга дуушар болгон. Сейчас у нас идет сильная деградация пастбищ. Азыр бизде жайыттардын деградациясы катуу жүрүп жатат. Бир жагынан малдын көптүгү, экинчи жагынан жайыттарды оодарыштырып колдонуу принциби дагы сакталбай жатат. Кесепетинде тоют маселеси курчуп бара жатат. Биз малды кышында гана багып, калган учурда жайлоого айдап жиберебиз. Башка өлкөлөр эчак эле чыгашасыз тоюттандырууга өткөн. Бул жерде жайлоо тоютуна альтернатива катары гидропоникалык жашыл тоют бар. Бул абдан пайдалуу, ишенимдүү жана бул технологияларды колдонуу керек. Как бы надежно и в то же время это передовые технологии, которые нужно уже применять, да? Hozirgi mahalda eng problema bo'layotgani mol fermasini, ot mol qo'y boqish bo'yicha hozir to'yit masalasi problema. Qirg'izistonga hozir biz birinchi bo'lib bu gidroponikani o'stirgan bo'lyapmiz. Eng выгодный foydali tarafi arzon to'yit ekan. Hozir endi, например, hozir kepek deyamlar, hozir oladigan bo'lsak 20 so'm 50 siri olyapmiz. O'shuning uchun biz gidroponika bilan boqishga shunga qaror qabul qildik. Gandan keyin bir sotka uy tiqamiz buni suvga. Bir sotka uygandan keyin qoplarga solib buni mana suzamiz. Baylab olib, yana bir sutka qopda turgizamiz buni mana. Mana shu holatda bir sutka saqlaymiz buni. Bir sutkadan keyin mana bu 2 kundan keyin o'zi 3-kuni unishni boshladi mana. 3 kunlik bo'ldi mana. Buni hozir olib borib, pichoqda kesib mollarga berishdi. O'sha molga tayyor bo'ldi. Mana bugun olib borib beramiz hozir buni. Mana bugun 6-kuni, mana shularda 6-kuni tayyor mana bersak bo'laradi.
Айыл чарба өндүрүшү жер кыртышынын абалынан түздөн-түз көз каранды. Жер кыртышынын изилдөөнүн натыйжалары айдоо аянттарда гумустун курамы болжол менен 10%дан 30%га чейин төмөндөө тенденциясын көрсөтүп турат жана бул деградацияны билдирет. Ал өз кезинде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн 20-60%га чейин төмөндөтөт. Азыр мына биз теплицада турабыз. Теплицанын ичинде мына 2 чоң бассейн бар. Ар бир бассейнде 10 тоннадан 20 тонна бул жерде сөлжан бар, субстрат деп коет. Сөлжандар жеп аткан азыгын субстрат, ошол субстратта жыш сөлжандар турат. Бул жерде сөлжандардын количествосун өтө көп санда кармайбыз. Себеп дегенде мына жогоруда суу чачкан эмелерди көрүп турасыздар. Ушунда суу чачылат. Суу астына түшүп сөлжандарга түшөт. Сөлжандар ошол суудан пайдаланат, азыктанат. Андан кийин ошол сөлжандар ошол сууга киринип, жуулуп өткөндөн кийин бул уклон да. 2 бассейн уклон болуп келип бул жерде 1 тонналык бочкабыз бар. Бул жака биогумустун жыткыйы түшөт деп айтып койсок болот. Суу түрүндөгүсү түшөт. Бул атайын тияктагы 3 тонналык бочкаларга тарттырып алабыз мотордун жардамында. Ал жактан дагы кошула турган дагы кээ бир бактерияларды кошуп туруп 4 гектар жерибиз бар, ошол жака эгиндерге капельный система аркылуу беребиз. Органикалык айыл чарбасы бул табигый айыл чарба ыкмаларын колдонуу менен айылына чөйрөгө өзгөчө мамиле кылуу. Бул бүткүл циклда өндүрүүдөн жана кайраштыруудан тартып ташууга чейин генетикалык жактан өндүрүлгөн организмдерди, пестициддерди, минералдык жер семирткичтерди жана ар кандай жасалма кошулмаларды колдонууну жокко чыгарат дегенди билдирет. Кыргызстанда органикалык продукция өндүргөн 1700 чарбалык субъект бар. Бул чарбалар 7,5 миң гектар жерге органикалык продуктларды өстүрүшөт. Өлкөдө негизги органикалык продуктлар пахта, нокот, буурчак, өрүк, дары чөптөр, кара өрүк, жаңгак, картошка болуп саналат. Климатка туруктуу айыл чарба тажрыйбалары негизинен органикалык жана сактоочу айыл чарба тажрыйбалары менен дал келет. Ошону менен бирге айыл чарба өндүрүшүндө ресурстарды пайдалануунун терс кесепеттерин кыскартууга басым жасалууда. Буга байланыштуу фермерлер топурак жана суу ресурстарын башкаруу боюнча оптималдуу чечимдерди кабыл алуу үчүн зарыл болгон жаңы технологияларга жана билимге муктаж.